Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу элим. Кудай буйрса мынакей биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун Жалал Абад жерине салынып аткан муктаждар комплексине суу, свет маселеси мына 4 күндөн бери иш өтө кызуу жүрүп атат. Бүгүн 4-күн, урматтуу мекендештер. Биринчи күнү столпалар коюлуп, анан бул сууга жерлер казылган. Экинчи күнү дагы сууга жер казылып, үчүнчү күнү болсо биз кечээ күнү түнгө чейин, караңгыга чейин шланганын жарымын жаткырып ошол жерге, казылган жерге. Анан колдоп, аракеттеп ушул жергиликтүү тургундар менен биргеликте үстүн жаап алдык кече жарымын. Азыр жарымында иш жүрүп атат, кудай кааласа мына ушуну жаап бүтөөрү менен анан жогорунан суу уланат. Суу уланганда бул жерде бир эле муктаждар комплекске эмес, ушул жерде жашоочу жергиликтүү тургундарга дагы Кудайым буйруса иншалла суу чыгып калат. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, мынакей ушундай баягындай бардык нерсе ынтымактуулук менен, эл ынтымагы менен иштердин баягындай ийгилиги болот дейт го. Ошондуктан мына ушул жергиликтүү тургундар менен ынтымакташып, биригип, булар дагы туура түшүнүп, жада калса ошол өкмөт башынан дагы жардамды туура кабыл алып, туура түшүнүп, алар дагы ушул элдин аракет кылып атканын көрүп, билип, мына ушул муктаждар комплексине мына ушундай жардам болуп атат иншалла. Ушул көчөнүн момундай айтканда бир көйгөйлүү маселеси чечилип атат. Бул бир эле ушул жердеги муктаждар комплексинде эмес, ушул көчөдө дагы көйгөйлүү маселе чечилип атат. Себеби мына столпаларды көрүп атасыздар. Бул столпалар деген почти бир 5 жылдап калдыбы, 4 жылдап калдыбы, мына убактылуу терек столпа. Ушул столпалар менен жергиликтүү тургундар свет тартып, тирлик кылып келишкен, кыштан эптеп чыгып. Мына Кудайга шүгүр, ушул жерде муктаждар комплексинин аркасынан чындыгында бул көчөдөгү чоң көйгөйлөр чечилип атат. Суу маселеси, свет маселеси. Бул жер баягы жаңы конуш экен да, жаңы конуш экен. Алды ушул бир 5-10 жыл мурун келген экен. Аркасы мына эми эле келип атышат. Ошондуктан бул жерге суулары, светтери ушинтип акырындап келип атат, урматтуу достор. Мына ушул жерде муктаждар комплексинен биз азыр кадимки эле бурулуп, мына биз эшигин алдында турабыз. Бул жерлер дагы ушул бойдон калбайт. Биз азыр жоң гана жаап турабыз. Кудай кааласа мен дагы ниет кылып атам ушул баш этек сонун кылып, ушул көчөнүн ынтымагы менен биригип, бардыгыбыз биригип ынтымакташып, ушул көчөгө баягында шебен, майда шагыл төктүрүп алсак деп дагы аракет кылып атабыз. Мына ушундай достор, туугандар, Кудай кааласа ушул муктаждар комплекси дагы свет, суу маселеси толук чечилип бүтүп калса, сөзсүз жакын күндөрдө ээлерине тапшырылат. Столпалар коюлганы менен мына бүгүн Сузак районунун акими өзү байланышып, сууларды кандай кылып алдыңар, свет столпалар коюлдубу, мына эртең жумуш күнүнөн баштап эми электромамча светтерине, кабелдерине киришебиз деп турат, Кудай кааласа. Свети суусу бүтөөрү менен, бул жер чечилери менен, бул жер ээлерине тапшырылат. Мына ушундай достор, туугандар. Албетте мен күндө ушул чоң көйгөйгө жардам берген, пайдыгер карап койбогон өкмөт башчыларына, ушул Жалал Абад областынын өкүлүнө, Сузак районунун акимине, Таш булак айыл өкмөтүнүн башчысына жана Жалал Абад РЭСтин жалпы жааматына жана эң негизги себепкер болгон Камчыбек Ташиевке терең ыраазычылыгымды билдирип атам. Алла ыраазы болсун. Чындыгында көйгөйлүү маселеге ушул бир эле муктаждар комплекси эмес, жада калса ушу элдин дагы чоң көйгөйүнө бир себепкер болдуңуздар. Жакшы билесиздер, бул эл качандан бери барып кайрылып жүргөн. Баягында убакыт саат экен, убакыт сааты мына бүгүн чыгып турат. Кудайга буйруса ушул маселе чечилип турат, чечилип аягына чейин чыгып калса, сонун болот иншалла. Албетте өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан ушундай материально колдоолор болбосо дагы, ошол мамлекет кыла турган жумуштарга себепкер кылып, ошол мамлекеттик жумуш, мамлекет жасай турган иштерди толук аткарып, жок дегенде бизди моралдык жактан колдоп турган болсо, биз Ак ниет аманат коомдук фонду эч качан чарчабайбыз. Кудайым буйруса биз 7 областка чейин ушундай артыбызда тургандай иш орду менен комплекстерди сала бермекчибиз иншалла. Бул дагы бир эл ынтымагы менен карапайым өзүбүздөн, Кыргызстаныбыздан чыккан кыргыз элибиздин колдоосу менен иншалла. Мына ушундай достор. Албетте 5 манжа бөлөк билек бирдей биз бириксек, мындай иштердин да алайын кылабыз.
качанга чейин биздин өлкөбүздөгү муктаждар, майыптар, үй жайы жок, гаражда жашап аткан бир туугандарыбыз арабтардан, түрктөрдөн үй берет экен деп алардан үмүт кыла берет. Эмне үчүн биз кыргыздын уулдары өзүбүз кылсак болбойт? Албетте биз ынтымакташсак, биз мындан да чоң иштерди кылсак болот иншалла. Андыктан бизде биринчиден ынтымак болуш керек, анан түз ниет болуш керек. Бардыгы ниетке баглуу. Рахмат айтам сиздерге. Алла разы болсун. Кудай буйрса, сонун сүйүнүчтөр, кубанычтар жакын күндөрдө мындан дагы сонун кубанычтар менен сиздер менен бөлүшөбүз. Бул иштерибиздин эң башталышы, алгачкы жумуштары. Албетте бул биздин 10-чу үй, бирок ошентсе дагы биздин ишибиздин башталышы. Мындан нарагына биз Кудайым буйрса Кыргызстандын булуң бурчтарына ушундай комплекстерди, майыптарга үйлөрдү сала берсек деп аракет кылабыз иншалла. Андыктан сиздер колтоп, сиздер акыл насаат кеңешиңиздерди берип, жок дегенде тоскоолдук кылбастан, сын пикир айтсаңыздар дагы мейли, бирок буттан чалбастан туура багыт берип турсаңыздар, биз эч качан чарчабайт элек иншалла. Мына ушундай достор, мен дагы толук светтери, суулары тартылып, комплекстен суу чыгып калганда, комплекстен кадимки тифайларды кайнатып тургандай, токтун кубаттуулугу жакшы болгондо, бардыгы иш орду берилгенде, свет, суу ишке берилгенде мен сиздер менен дагы сонун бөлүшөм иншалла. Достор, туугандар, айта кетчү нерсе, бул канча метрден суу тартылып келип атканды айтып кетейин. Жогорудон 220 метр аралыктан комплекске чейин 220 метр аралыкка чейин 75-тик труба менен келген. Мына ошол 75-тик труба менен кайра бул жака чейин эл населенияга чейин келип атат. Мына комплекске чейин 220 метр экен. Андан сырткары кабель дагы. Кабель мына ушул акыркы столпага чейин, мына столпага чейин ресттин планына кирген экен. Bundan нар жагы кирбеген экен. Азыр бул жагын дагы кошуп комплекске чейин свети дагы, тогу дагы Кудайым буйрса киргени турат.